Биз угуп атабыз. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Алейкум ассалам. Менин суроом мындай эле. Мен где-то 1 жыл мурда затода кредит алгам, бирок төлөгөм да. Анан бир 10 миң бекен калганда телефонум жоготуп, ошол бойдон Кыргызстанга кеткем. Жакында келдим да. Анан ошол жакында келсем, кече Сбербанк ачсам, уже келгениме 1 айдан өтүп калды. Сбербанк ачып айлыгым түштү эле, бирок эмеде судебный пристав деп айлыгым, акчамды чыгара албай калдым да, картам нөл болуп калды. Анан картамды текшерсем, арестке келип калды. Эми Сахарова дагы барганыма 1 жылдан өтүп калды да. Анан эми Сахарова барсам, судебный пристав болду, мени алып калбайбы? Сизди Сахаровадан судебный пристав деп алып калбайт, но бирок сиз алдагы карзыңызды төлөмөйүн, алда карталарыңызды ушул экинде эле арестте туруп, акчаңызды тышып берет. Бирок Сахаровага барсам боло берет, а? Сахаровага ал карыз ФССПнын тиешеси жок. Сахаровага неме эски карточкам бар да, бирок ортодо просрочка болуп калган 1 жыл. Эми сиз качан кирдиңиз немеден Кыргызстандан? Качан келдиңиз болду? Кыргызстандан келгениме ошо 1 айдан өтүп калды. Болду, ошол эки регистрацияңыз базада бар болсо, Москвадан түзөт атасыздар. Ооба, Москвадан. Анда Сахаровадан өтө өчүңүз болот. Только ошол Москвада гана ошол экинде проверка кетсе деле өтсө болот. Башка шаарларда депортация кылып атат. Рахматчы. Сәмеже бармы суроо? Бериңиз. Асема. Бармы суроо? Саламатсыздарбы? Жок, суроом жок. Кандай жок. Жана кабыл атабыз. Ооба, ыраазычылык билдирип, Мирлан байке, кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Алла ыраазы болсун, тинч адамдарга пайдаланып килип атат. Кубашага дагы бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун, Алла ыраазы болсун. Ошо ыраазычылык билдирип коеюн деп эле кол көтөрүп койдум. Тинч болгула, бар болгула. Рахмат жок. Так, вопростарга аябай тез жооп бересиз, Мирлан байке, жакшы. Уже вопростор деле калай калып турат. Так, жаңылыктардан комментарий карайсыз, пока жаңылыктардан болсо айтып туруңуз. Комментарийди карайсыз. Жаңылык бул акыркы жанагы режим высылки боюнча закон күчүнө кирди. Эми жана Кыргыз Республикасынын жарандары эгерде регистрациялар чыкпай калса, же болбосо дагы ошол экинде жанагыдай выдворение болуп кетип, анан Россиянын территориясынан чыга элек болсо, эми жакында реестр түзүлөт экен. Ошол реестрге попадать этет. Реестрге түзүп, ошол реестрге попадать эткен кишилердин жашаган жерлери геолокация менен каралып, эми баягы көптөгөн кыйынчылыктар түзүлүшү мүмкүн да. Ошого биздин жарандарга аябай айтат элем, колуңуздардан келсе өзүңүздөрдүн мындай документтериңиздерге так болуңуздар, регистрация, миграционный карта, трудовой договор менен иштегенге аракет кылыңыздар. Азыр Россия Федерациясында ошо эми көп эле жакшылыктар болуп атат. Эми мына гражданско правовой договор менен иштесе болуп калды. Азыр самозанятость менен өзүнүн налогдорун төлөп, законно жүрсө болуп калды. Ошондуктан ошол жактарына басым жасап, кичине мыйзамдуураак жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Анткени эми көрүп атасыздар, мыйзамдар күндөн күнгө катаалдап атат. Бирок ошол эле учурда ошол мыйзамдардын дагы мындай выходдары бар да, лазейкалар. Ошол экинден пайдаланышыбыз керек. Биз өзүбүз мындай мыйзамдарды билишибиз керек, өзүбүздүн укуктарыбызды билишибиз керек. Көптөгөн адамдар кайрылып атышат эми жана мындай регистрация боюнча же болбосо жанагы гражданско правовой договор боюнча, уведомление боюнча көп кишилер кайрылып атышат. Көпчүлүк учурда ушундайки жана миграционный службада иштеген кишилер, өзүңүздөр көп деле баардык эле кыргыздар билет, миграционный службада иштеген кишилер кандайдыр бир өзлөрүнүн кызматтык абалдарынан кыянаттык менен пайдаланышат. Жана ошондой эле ушул эки Кыргыз Республикасынын жарандары ошо мыйзамды көп биле бербегенден пайдаланышат да. Кээ бирлерин отказ кыла берет. Необоснованный элечи, жапжакшынакай трудовой договоруңду көтөрүп барсаң,
ошонун тиги жери мындай экен, бул жери мындай экен деп ошол экене регистрацияга койбогонго аракет кылып отказ кыла беришти. Эгерде ошол сиздер өзүңүздөр ошо туура экенин ошол билсеңиздер, көзүңүздөр жетсе, эч коркпостон эле миграция кызматкерлерине өтүнүш керек да. Хорошо. Если сиз отказ кылсаңыз, кайсы статьянын негизинде отказ кылып атасыз, кайсы негизде отказ кылып атасыз? Ошол негизде мага мындай письменный кагаз жазып түрүндө отказ бериңиз, обоснованный. Мен сиздин отказыңызды жогору турган жактарга же болбосо сот өкүлдөрүнө кайрылып, ошол сиздин отказыңызды оспаривать этем, ошону обжаловать этем деп айтыш керек да. Өзүңүздөр билесиздер, азыр жана госуслугиден жиберип атышат го көпчүлүк кишилер, туура айтамбы, регистрациясын. Ошол госуслугиден отказ болуп келди деп атышат көп кишилер. Ошол отказда көрдүңүздөрбү, даже ошол отказда комментарий жазылып келет. Ал жөн эле мисалы мигрантка тебе отказано деп эле келбейт. Ошол жерде комментарий жазылып келип атат жакшынакай. Могул документиң жетишпей атат, же болбосо могул документиң туура эмес болуп калган, же болбосо регистрацияң чыкпай калган деп конкретный эле ответтер келип атат, туура айтамбы? И миграция сотрудниктери ошол дагы сиздерге, эгерде өзүңүздөр прямой ошол жерге барсаңыздар, ошондой письменный отказ бериш керек. Так что өзүңүздөрдүн укуктарды коргоодон коркпоңуз. Сөзүңүзгө жабыл азыр бияка сурап коюшту. Ошого эме болуп. Элмира Аматова бериңиз суроону, андан кийин Асель. Кет. Элмира Аматова, есть вопрос? Бериңиз. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Jasip Nurlanka. Кандай жасайсыңбы? Мен немеден квартира снимать этем да, Москваданчы. Мени анан чоң баламды, жолдошумду квартирага коюп беришкен. Анан кыздарымды эмеде госуслугадан жазса, отказ эме болуп келет да, загрузка болуп эле эме болбой атат. А ошо хозяин жок эле өзүм барып регистрация койсом болорбу? Мой документке барып. Жок, к сожалению, кыздарыңыз жаштары канчада? Жаш жете элекпи? Кичинекейим 6 жашар, чоңум 14 жашар. Ошо жаш жете элек балдарды регистрацияга прям ошол удаленно кое албайсыздар. Анткени ал балдардын регистрациясын узартуу үчүн обязательно сиздердин трудовой договорлоруңуздардын негизинде узартылат. Ошондуктан сиздер барышыңыздар керек. И так как сиз ошо жаш жете элек балдарыңызды регистрацияга койгону барган атканыңыз үчүн тиги квартиранын хозяйыны да бар. Рахмат чоң. Болбойт. Туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүктөрдү алып алыңыз оригиналдан. Рахмат. Хорошо, Дами берели. Дами. Остановился у старого. Ну, пробовала это, пробовала иногда жол Сахарова жаңы паспорттан кеткен заградный Сахарова. Дами катуураак билесизби? Мен укпайтам такыр. Биринчи суроо жердеги түшүндүм, Сахарова барат жаңы паспортунан келгенде заград паспортунан. Аны түшүндүм. Анан ошол иненен өткөрүлөт да. Инененге дагы неме эле киргизесиз, изменение киргизесиз. Инененди жаңы албайсыз. Сиз айтасыз, мен инененим бар, ошол инененге данныйларына өзгөртүү киргизип коюңуздар деп арыз жазып коесуз налоговый службага. Бүттү, өзүлөрү киргизип коет. Налоговый бун пенсионныйдан бүтүрсө болбойбу инененде? Баарын госуслугага киргизет го, данныйларды жамап айтат. Иненен эгерде вот Кыргыз Республикасынын граждандары эгерде өздөрүнүн жана госуслуги ачкан болсо, ошол госуслугиде идентификация өтүш керек да. Эгерде ошол идентификация өткөн болсоңуз, госуслугиден эле өзгөртүп койсоңор болот, эч жака барбай эле. Пенсионный десеңиз, пенсионныйга живое посещение болуш керек. Снилсти деле этот удаленно немелерин өзгөртүп койсоңуздар болот. Снилсти дагы. Инененди дагы. Ошон үчүн госуслугиге катталып, колуңуздардан келсе, ошол госуслугиден идентификация өтүп койгула. Анда уже барыштын кажети жок. Эгер госуслугиңиз жок болсо, инененге немеге барасыз, налоговыйга. Ал эми СНИЛСке, пенсионныйга барасыз, обязательно. Арыз жазасыз ошол жерде. Түшүндүм. Экинчи суроомдагы жана эме боюнча айтчы. Гражданга кызы да Бактыда жашайт экен. Ошого электронду жазатсам болобу?
Гражданский правовой договор бар. Гражданский лапты түзүшөт экен да. Түзсөңүз боло берет. Башка жакта регистрация болгону ал это не означает. Не означает. Анда депутаттын күндө кандай формада түзүшүп сизге кайрылам да. Мээңизде кайрылыңыздар, кубатка кайрылсаңыздар, үмүткөр жазам. Рахмат. Сизге жазып коюм да, мен личкама сообщение жазып коюм сизге, кайра жооп жазасаңыз. Рахмат. Все, Ваха, вопросуңузду бериңиз. Дополнительный еще вопрос пайда болуп тур. Ваха бериңиз. Кечиресиз. Мен немеде майда келинчегим место жительства немеси менен кармалып калган да. Бул получается өзүнүн эле бухгалтериясынын үйүнө регистрацияга отурганда, анан бухгалтериясынын үйүнө баягы место жительства менен регистрация кыздарды текшерип жүрдү. Анан мен келинчегим ал жактан чыкпай калып үйүндө жашабаганы үчүн 5000 штраф салды да. Ошол хозяйка, например, регистрацияны аннулировать этпесе базада жүрө береби же кандай болуп калат? Эгерде хозяйкаңыз аннулировать этсе, уже базадан чыкпай калат да регистрация уже. Азыр аннулировать этпесе базада эле жүрө берет да пока. Жок, аннулировать этсе базадан чыкпай калат да. Сиз ошо аннулировать этерин билсеңиз, перерегистрация башка жака регистрацияга кое калыш керек да сразу. Убакыт кетирбей. Жок, ошо хозяйка менен көзмө көз сүйлөшүп отурдук да, анан ал айтат, мага 200 000 штраф салды дейт. Анан бизди базадан чыгарбай туруңуз, биз квартирага перерегистрация кылайлы десек, жок, сени базадан чыгарбайм, сен пока регистрацияң 9 айың бүтмөйчү эчтеке кылбайм деген да майдачы. Ошодон бери такыр колубуз кошобой немеге регистрацияга ошол бойдон жүрөбүз да. Эми регистрацияңызды текшертип көрүңүздөр, базада болсо анда жакшы, базада жок болсо анда перерегистрация кылыш керек. Регистрацияны базадан кандай мүмкүнчүлүк менен? Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Акылбек бериңиз болуптур. Мени ошол пассивий регистрация менен кармады эле. Интер ошого кийин сот болуп штраф салган эле, ошо штрафты мен азырга чейин төлөбөй жүрөм да. Ошо сот болуп чыккандан кийин 5 саат 6 сааттан кийин Сбербанкка барып төлөйүн десем, жактар айтып атыр, азыр сен базада жоксуң, бир 3 күн рабочий день деген эле да. Ошондон бери кийин 10 күн өттү эле, 10 күн өтүп кайра барсам, кайра ушу төлөй албай келдим да. Мен тигинден көрүп номер бар экен, ошондук номерин ошибка же бирдеке базада жокпу дегенди кылып атыр да. Ошого эмне кылыш керек деп сурайын дедим эле. Сиз өзү сотко алып барган жокпусуз случайно? Мен сотко бардым, сот болуп чыгып, штраф берди мага, ошо штрафты төлөйүн деп аттым эле да мен. Эми Акылбек, эгерде сотко барсаңыз, возможно, сиз выдворение болуп кеттиңиз уже. Выдворение, самоконтролируемый деп өзүңүз чыгып кеттиңиз деп неме жазып берди да. Сиз эми ошол сотко кайра барып, кайсы сотко болсо, ошол жерден приговорду алып, ошол канцеляриясынан айтышыңыз керек да. Мен бореке идентификационный номерди туура эмес берип коюптур. Мен штрафты төлөй албайтым деп, кайра номерин алып, төлөп, анан сиз Россиядан чыгып кетишиңиз керек. Эгерде да кармалып турган болсоңуз, чакырып ала жатасыз. Ошого сентябрда айылга кетейин деп аттым эле, ошо штрафын төлөп кетейин дегенди кылып аттым эле да мен. Сотко барып, ошо соттон сурасаңыз, соттон жаңы неме берет, реквизит, ошо менен төлөйсүз. Бөлөк берсекин штрафын төлөп үйгө кетсе болот да, айылга туура. Департ болбойбу? Негизи бул штрафты төлөп кетишиңиз керек, анткени выдворение 5 жыл. 5 жылдан кийин кайра Россияга келейин десеңиз, баягы штрафты төлөбөй койсоңуз, пожизненный немеде тура берет, запретте, кире албай каласыз өмүр бою. Анда сотко барып, ошо тиги кагазын көрсөтүп, бөлөк алып штраф төлөсө болот экен да анда. Ооба, төлөп, ошол экини төлөп андан кийин анан чыгып кетиңиз. Мейли, рахмат. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Мен миграционный карта боюнча суроо берейин дедим эле. Могу 3 жыл эле жарайт деп уктум да, Москва боюнча. Канчага жарайт? 3 жылга эле жарайт деди да, могу Москва территориясына киргенден баштапчы. Ушул сөз чынбы же чын эмеспи?
Эми билармандар да өзүнүн да ошого. К сожалению, билармандар туура эмес айтып коюптур. Миграционный картанын сурогу жок. Мен жана жогоруда айттым, эгерде сиз трудовой договор жасатып алган болсоңуз, ошол трудовой договордун негизинде регистрацияңызды канчага узартсаңыз, миграционный картанын сурогу ошого узарып кете берет. То есть Россиянын ичинде эгерде сиз бир жерде жакшынакай иштесеңиз, трудовой договоруңуз бар болсо, жыл сайын мөөнөтүн кетирбей регистрацияңызды узартып турсаңыз, 10 жыл бою, 15 жыл бою чыкпай эле бир миграционный карта менен жүрө берсеңиз болот. Просто сураган такси болуп иштейм да, полицияга кармаганда миграционный картаны 22-жылдан бери жүрөм да, караганда эле жаман таң калат да. Мындай окшош ойлоп калдым да. Хорошо, түшүнүктүү. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сурай берейин. Менде мындай ситуация болуп атат. Документим пока ВНЖ, анан кийин неофициально иштеп жүргөмүн. Азыр бир жерде неофициально подработка кылтам. Акча бир приложениясын өздөрү ачып берген да, Jump деген, ошого ташташат. 2 ай болоюн деп калды. Налогту кандай кылсам болот? Ошондо самозанято ачыш керекпи же өзүм налоговыйга барбай эле приложенияны скачать кылып жасап алсам болобу? Кандай кылып подключать кылыш керек приложенияга? Асель, сиз эгерде вид на жительство болсоңуз, сиз обязательно самозанятость ачышыңыз керек. Анткени сиз жыл сайын баягы вид на жительствону уведомление беришиңиз керек. Ошол уведомлениеде доходуңузду көрсөтүшүңүз керек. Туура айтамбы? Доход эгерде официально иштебеген болсоңуз, анда счет, банктан счет көрсөтүңүз. Же болбосо, ошол эки доходуңуз көрүнсүн десеңиз, налоговый инспекцияга же болбосо любой эле банктын отделениясына кирсеңиз, сизге самозанятость ачып берет. Ошол самозанятостьта жана мой налог деген приложениени көчүрөсүз дагы, ошол жерге алып, ошол жерге картаңызды байлап коюп, определенный сумманы ошол жака салып, налогуңузду төлөп туруңуз. Бул өзүңүзгө эле жакшы болот. Ооба, жанагы приложенияга мисалы бир жумада 5 күн сменге чыксак, 5 күндүктү, 1 күндүктү которот го. Ошону картаны ошол жака улап койгонбуз да. Ошо картага которулган акчаны налоговый көрбөйбү? Эми ошол сиз жана мой налог деген приложенияны көчүрүп, ушу самозанятость оформить эткенден кийин мой налог деген приложенияга ал картаңыз эмес, башка картаңызды байлап коюңуз. Башка иштетилбеген карта байлап коюш керек. Анан өзүңүз айына бир 30-40 миң акча салып коесуз тиги картага. Ошо мой налогко байланган. Аз эле да. Анан ошо ретинде налог төлөп коесуз. Атак алда көп пайдаланган картаңызды байлап койсоңуз, сиздин доходуңуздун баардыгы көрүнөт дагы, налог анан налогко деп баардык акчаңыз чыгарылат. Ооба, ошол жылда мен уведомление тапшырганда официально иштейт элем да, жетпеген налогуму мына несовершеннолетний кызымда дагы бар да, 2 адамга тапшырат элем. Жетпеген налогуму баягы 3D декларациясын былтыр толтуруп берген эле юристтер, анан өздөрү толтуруп налоговыйга жөнөткөн да, кичине тыйын берген. Быйыл ушундай болуп калды, неофициально эле иштеп жүрөм. Быйыл да 2 адамга төккөндө ошол декларация толтуруп беребиз дейт, буларга тыйынын берем, анан налоговыйга жөнөтөбүз дейт. Ошол туура эле законный элеби? Самозанятость болгондо ооба, сиз 3 НДФЛ, 3D эмес, 3 НДФЛ. 3 НДФЛду толтуруп берсеңиз, ошол эки менен кайтарып берет акчаңызды. Жок, самозанятость жок да, эми ачайын деп атам. Ошондо мен октябрдын аягынан наракка 60 күндүн ичинде баягы уведомление тапшыртышым керек. Ооба, ошо сиз значит октябрга чейин ачып коюңуз, азыр ачышыңыз керек экен да самозанятость. Через Сбербанк ачса деле болот экен, налоговыйга барыштын кереги жок, Ооба, кереги жок налоговыйга барыш. Сбербанк, отделениеге кирсеңиз ачып берет. Рахмат. Дагы бир суроо. Мен бүт турган инем өткөндө келгенден кийин 3 айдан кийин жанагы трудовой договор сатып алды да, сатып алыптыр. Биз алба десек болбойт. Алып пропискасын улаган сиңдим үйүнө, бирок трудовой договор фальшивый текшертсек базада чыкпай калды. Пропискасын текшертсек, МВДга допрос жөнөтүштү эле.
прописка турат собственниктин үйүндө, а бирок трудовой договор базада жок. Азыр если кармалып калса, эмненин негизинде уладың дегенде эч кандай негиз жок болуп калып атат. Азыр перерегистрация кылса болобу? Бирок ошол промежутка 2-3 ай өтүп кетти да. Жана фальшивый договордо регистрация болуп турган жери. Азыр ал перерегистрация кылганда деле ал эмненин негизинде трудовой договордун негизинде кылыш керек да. Ошондуктан Ооба, эми ошол жана юристтер жанагы правый мына гражданский азыр правовой айтпаспы? договор. Ошону сатат да, 7,5 миңден. Ошону алып туруп жасасаңар болот дейт. Болобу же кандай кылыш керек? Эжеке, желательно сатып албагыла. Желательно өзүңүздөр жасатып алгыла. Мына кубатка ошо эфирден кийин чыксаңар, жанагы сиздин сиңдиңиз гражданин Россия окшойт, собственник. Жок, собственник тоже Кыргызстан. Эме, собственник гражданин Россия күйөө бала да, ооба, туруп эле. Ошо күйөө балаңыз менен эле ошол тигиреке кайныңызды экөөнүн ортосуна договор түзүп беребиз, мына кубатка айтсаңар. Уведомлениясын өзүңүздөр алып барып, какштык өтүп жазып аласыңар, жапжакшыраак. Анан силер 7 миңге дагы каяктан бир гражданский правовой договор, жок гражданский правовой договор сатып алып, эртең андан да күйөөсүңөр. Ошон үчүн уверенный болгоңорго келсе, ошол эки эфирден кийин кубатка кайрылсаңар жазап берет. Жакшынакай. Күйөө бала көнбөйт да, ошон үчүн ошондой вариант толка калды. Күйөө балаңыз жок болсо, башка гражданин Россия, дагы тетигиреке Москвада жашабаган деле гражданин Россия менен түзүп койсоңор болот. Башка жакта мисалы бизде Екатеринбургда эмес, башка шаардан болсо деле боло берет экен да, онда? Не обязательно бу жерде бирге. Не обязательно Екатеринбургда жашаш керек. Мен мындай бирге барыш керек деген түшүнүктө калып калдым. Жок, эми ал уведомление берсе, ошол барса жакшы болмок, анан барбаса почтадан салып ийсеңер деле болот уведомление. Эчтеке болот. Макул. Жана азыр эми иним граница чектелип, кайрадан 3 айлык жасап, кайрадан жасаса болбойбу же ол закон уже отменен болуп кеттиби? 90 миңден Кыргызстанга чыгыш керек. Сиз айтып атпайсызбы, регистрациясы базада бар экен деп, туура айтамбы? Ооба, прописка турат үйдө, трудовой договор жок. Регистрациясы базада турса, силер трудовой договор жасап турат, трудовой договордун уведомлениясын срочно киргизип коюңар базага, болду, трудовой договор менен жүрүп. Макул, рахмат сизге. Утка жасап эле киргизесиздер. Мен жазып коем сизге, азыр эфирден кийин менен байланышсаңыз болот. Жерде ким баягы менден микрофон Макул, рахмат, жазам. Мен бактылыман Жулеям дейт. Ким ошол? Мен бактылыман деген бергиле сураңорду бас микрофонду. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Мен бир силерде суроом бар эле да. Менин 3 балам гражданин Россия, несовершеннолетний да улар. Мен ошолордун аркасынан гражданствого тапшырдым эле. Менин вид на жительством, ВНЖм бар эле. Анан тапшырсам, мен айтат, эч жерде официальный иштебеген экенсиң. Сенин деди, бетиңди алимировать кылабыз деди да. 3 ай болуп калды. Анан мен айттым, неге десем, доходуң эчтекеге жетпейт экен, эриң менен дагы ЗАГСың жок экен, балдарың эриң атында экен. Эми сени дейт, анакы 15 күн андай справка жазып берер, чыгып кетесиң дейт го, ошондой. Ал бирок мен ошо балдарым кала берет, ошондо мен кете беремби? Сиз ошоликилер решение чыгарып берсе, ошолики менен, так как сиздин балдарыңыз гражданин Россия, соттошконго акыңыз бар да. Сиз соттошуңуз керек. Айтышыңыз керек, эми мейли, вид на жительствону аннулировать этсеңер, аннулировать эткиле. Но мен бир жерде Россиянын территориясында официально иштеп жашап жүргөндөн кийин мен калышым керек. Балдарым бул жерде несовершеннолетний деп сиз арыз жазып сотко кайрылышыңыз керек. Ошолик. Анан ошо алдын бирөөмө трудовой договор кылып бердиле, андай официальный иштейт болушу жерде как положено деп, продавец болуп деп. Мен ошол официальный иштеген жеримде кийин ТРНДФЛ кылып 5 жылдыкын алып келип бердим да. Ол ошо 120 миңби, 140 миңге чейин барды да суммасы. Ошону бирок төлөгөн жокмун. Эмнеге? Кагазын апарып бердим да, ошо ТРНДФЛдын жөн эле кагазын ошо немелесин апарып берди. Ошо мага жардам берген аке. Сиз ошолеки андан көрө ошолеки 5 жылдын 2 НДФны чыгарып туруп тигиреке миграциондук службага көргөзүңүз да, мына мен 5 жыл официально иштеген буга чейин.
ошондой десем ештерде неме биз жакшылап текшердик, сен доходуң баары жетпейт экен, ондай мындай деп башка орту. Анан кийин мен айттым, бул учта балам гражданин РФ, все равно мен кандай бул балдарыма недавно туулган, булар кандай эме, булар таштап кетем, али булар жашко десем, бизге не касается дейт. Ошондой дейишти го. Кайсы райондан чыгып атасыз? Мен вообще Томский областтан чыгып атам. Томский анда ошодеки ал районный отдел полиция ошондой кылып атат, туура айтамбы? Ооба, ошондой болуп атат. Сиз арыз жазыңыз, неме областной УВМ деп коет, управление внешних по вопросам миграции деген. Ошодеки арыз менен кайрылыңыз. Эгерде ал неме областной УВМ отказ кылса, сотко бериңиздер. Сотко берсеңиздер, булар ошодекинде көрүшөт да зам. Сизди так как сиз вид на жительство тапшырып официально жагат келгенсиз, сизди чыгарганга акысы жок болгон. Тем более балдарыңыз несовершеннолетний Россиянын территориясында болсун. Ондо мени ошо кагазды бергенден кийин мен олорду сутка беришимге акым бар, ошондойбу? Сиз айтыңыз, решениени бериңиз, бирок ошол жана 15 күндүн ичинде чыкпайт. 15 күндүн ичинде арыз жазып сотко беришиңиз керек тигилерди. Ошондо токтойт тигилердин решениясы. Анан олор мени вид на жительствоны тууралап береби, обратно или гражданство береби? Эми эжеке алды тууралап береби, мен айта албайм, но точно сизди чыгарып чыгарып таштаганга акысы жок да, ошол жерде токтойт да. А вид на жительствоңузду тигиреки Томск ошол УВМдин сотрудниктери айтыш керек, эгерде сиздин доходуңуз жетпейт, сиз барып банктан счет ачып, ошол жерге бир кандайдыр определенный сумманы салып келишиңиз керек доходуңузду көрүш үчүн. Ошол выходтан чыкса болот да, ал тигиреки сизди жөн эле законду билбейт деп эле бучка камап атат да, мындай айтканда. Ооба, мен ошентип эки жолу справкаларым, документтериң жетишпейт экен деп анан ошондой кылып атпайм мени. Сени биз алинурит кылабыз деп. Бирок ответini берип, анан колума алинуритти берген жок, али чакырабыз сени деди да. Сиз айтыңыз, ошо мен деңиз, мен аноним этелектен мурун ошо рекинде кандайдыр бир протокол түзүш керек булар. Ошо протоколдорду постановление жазып атат буларчы. Азыр ошо реки постановление протоколдорду кол коюп айтыңыз, мен УВМ силердин начальниктер арызданам. Мен азыр возможностум бар, тигиреки счетко акча салып келгенге. Силер мени чыгарбагыла деп ошо рекинде сүйлөшүңүз. Макулбу? Макул, рахмат сиздерге. Чоң рахмат сиздерге. Так, Зани деген берсин акыркы суроо, андан кийин жыйынтыктайлы. Зани бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Биз жолдошум экөөбүздүн регистрацияны узарттык 4-5 жылга. 1920 жылга келгенбиз. Сахарова сураган жок, жөн эле узарттык ГПХ менен. Андан кийин эми Подольскийде ошондой Сахарованын карточкасын жасап берет экен да. Ошол законнабы же фальшивый болуп калабы, ошону билейин дедим эле. Эми эжеке мен дагы угуп атам, ошо Подольскийден жасап эткенде, бирок ошол эки сиз өзү кайсыл жерде регистрацияга тургансыз? Москвада. Москвада турсаңыз, өзүңүздүн официальный ишиңиз бар болсо, регистрацияңыз базадан чыкса, эч коркпой эле Сахаровадан өтпөйсүзбү? Ошону коркуп жүрөт. Айтып, баягыда дагы сизден сурадым эле, бирок коркуп атабыз да, менин кичинекей балам бар. Анан бир таанышыбыз айтып калды. Кичине балам колумда кармап турсам дагы күйөөмө алып кетип калды ошол жерде. Сен вовремя келбепсиң депчи. Эдике эми сиздики азыр эми жана ситуацияны айткам эжеке. Москва шаарында гана ошол возможность бар. То есть мындай суроо өтүп кетти эле, барып ошол болот. Башка жерлерде жок. Так что коркпой эле барып Сахаровадан өтүш керек. Ал Сахаровадан өтпөй калыптыр, ошол жерден кармап кетиптир деп мен рет болгом да. Айтып атам. Соттун решениясы чыгып, гүлбарина болуп кеткен кишилерди карап кетти. Андан башка кишилерди деле кармабайт, аларды кармайм дегенде. Өтпөй жүрө бергенден көрү барып өтүп кое берели анда. Өтпөй жүрсөк текшерип калбайбы? Ошо өтпөй жүрсөңүз, эжеке, өтпөй жүрүп көчөдөн кармалсаңыз, сиздин трудовой договоруңуз бар экенине, регистрацияңыз нормальный экенине карабай депортация кылып берет. Азыр ошо неме Сахарованын көк карточкасы жок, дактилоскопический карта жок болсо, выдворение. Эгер медосмотр өтпөсөң жылыга, анда бул срок сокращается, то есть выдворение кылбайт, 3 күндүн ичинде чыгып кайра киресиң экен.
Ошон үчүн азыр кылып алабыз, ушундай возможность бар кезде. Жаңы регистрация менен бара берет экенбиз анда. Рахмат. Бара беребиз. Бул ошо Сахарова жөнүндө айтайын дедим эле да. Мен дагы 2,5 жылдай бара элек болчумун. Мен дагы ар кандай сөздөрдү угуп, бул дагы бир человеческий фактор экен да. Ал жерге барганыңда кармалып калат экенсиң, кармалбай өтүп кетет экенсиң. Мне повезло, как-то өтүп кеттим. Анан мен да братишкам ошо мурунку эмелери чыгып калып, ошо кыйналып, ар ким ар кандай өтөт экен да, айтып болбойт экен барсачы. Бирок эми Кудай деп эсен аман өтүп алайын деп Кудайга эме кылып барсаңар өтүп кетет экенсиңер. Билбейм, бирок Сахарова өтө опасный болуп калыптыр, мурункудай болбой калыптыр. Аябай өтө тщательно текшерип атат. Мен братишкам кыйла кармап турду да, ошол жерде зорго алып чыктык биз. Мурунку баягы эмелери чыгып калып, бир нерсе болуп, короче, кошмар болуп кетти да. Аябай опасный экен. Мурун эгерде ошо штрафын жанагы көрдүңүздөрбү, жанагыдай төлөбөй жүрсө штрафын, же болбосо мына көпчүлүк кыргыздар билбейт, выдворение болуп кеткенинчи. Ошо выдворение болуп, 10 күндүн ичинде Казакстанга кирип чык деп койсо эле, ошону кирип чыгып алып жүргөндөр бар. Ошолорду Сахаровадан кармап атат. Атак эгер документтериңиздер нормальный болсо, эч ким эч кандай проблема болбой эле Сахаровадан өтүп эле жакшынакай жүрүшөт. Куат. Болду го дейм, Кайра суроо берсем болобу мен? Макул берип анан болду жыйынтайбыз. Ошол жанакы мага келген сообщенияда бирок жазылып турат да, судебный пристав депчи. Бирок мен эми ортодо 1 жыл эме болуп калдым, мен барбай калдым Сахаровага. Бирок ошол эски эле карточка менен продление деп продлениеге өтсөм болобу же баштан өтүшүм керекпи? Сиз тууганым, сиз айтпадыңызбы, сиз жаңы келдиңиз Кыргызстандан. Да, карточкаңыз бар болчу, бирок сиз жаңы келдиңиз. Так что өтө берсеңиз болот. Судебный приставдардын да бир жолу айтам, Сахаровага тиешеси жок ал. Между прочим, ал судебный пристав ал сизди Россиядан чыгарбай коюшу мүмкүн. Атак сизди киргизбей койбойт же кандайдыр кармап камакка салбайт. Карзы бар кишилер камакка жатпайт. Макулбу? Ошон үчүн өтө бериңиз. Лучше баштан өткөнүм оң, а? Казакстанга кирди чыкты кылбай. Кылбай эле өтөсүз, сиз жаңы эле келдиңиз го. Давайте. Мен да суроо берсем болобу экен. Алло. Сизди баягы микрофон берсе кашта жүрдүңүз? Мен күтүп атам. Болду, макул эми сиз сүйлөңүз болду. Башка жок ешкимге сурооңуз. Мен могу балам 16 жашта да. Ошого кандай документтерди алып, өзүм менен бирге алып кетейин дегем да. Россияга? Ооба. Россияга балаңыздын ошол эки атасынын согласиясы барбы? Ошондой эме алышым керек, атасынан согласия аласыз, болду, ошол эки менен Россияга киргизесиз. Россияга кирип баратканда миграционный картасына частный визит деп эле чийдиресиз. Россияга баргандан кийин обязательно Сахаровадан өткөзөсүз, 1 айда регистрацияга коюп туруп, анан өзүңүз трудовой договорду алгандан кийин ошол трудовойдун негизинде балаңыздын регистрациясында 1 жылга узартып болду, ошо менен жүрө берет балаңыз. Бул ошондо кандай кийин иштеп калса ал кандай болот, частныйчы? Эжеке, сиз 16 жаштагы бала 18 жашка чейин иштегенге акысы жок. Трудовой договор түзө албайт. Ал бала трудовой договор түзө албайт. Эгер мындай левый эле бир жактарга иштетпесеңиз, иштей албайт, иштебейт. Түшүндүңүзбү? 18 жашка чыккандан кийин ошол регистрация болгон райондун миграционный службасына барып, жанагы миграционный картадагы цель въезда деген бар, баягы частный дегенди, работа дегенди өзгөртүрүп коюп, андан кийин анан официально иштесек болот. А так азыр сиздер официальный трудовой договор түзө албайсыз 16 жаштагы балага. Мен трудовой договорум менен эле регистрация алып жүрө берет экенбиз анда. Регистрацияны узартып жүрө берет ол. Если колледждерге окутуп калсамчы, ага кандай документ керек? Окутуп калсаңыз, ошол жерге жана эми ал берки 9-класс бүттү деген аттестаттарын ала кетиңиз Кыргызстанда. Окутуп калсаңыз, ошол жерде жанагы немеге барып, ошо регистрация болгон жердин миграционный службасына барып, жана цель въезда частный дегенди учеба деп өзгөртөсүз. Анан ошол колледжден неме берет, договор, да? Ошол договордун негизинде
эгер общежитие болсо общежитияга, общежитие болбосо үйгө узартып, регистрациясын узартасың. Кийин дальнейший, ага. Мейли, түшүнүктүү, рахмат. Алла ыраазы болсун. Урматтуу мекендештер, Нурлан байке ырзачылык айтабыз. Бизге убакыт эфирге катышып суроолор берген үчүн жана ошондой эле биздин YouTube'дагы видеолорду колдоп коебуз. Бул видео YouTube'га чыгат, кудай буюрса. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламат, аман туруңуздар. Саламат болуңуздар.